Борбор калабыздын урматтуу тургундары, кымбаттуу мекендештер, бүгүн биз турак жай жаатындагы дагы бир маанилүү окуяга мамлекеттик деңгээлде ишке ашып жаткан Менин үйүм программасынын ырааттууландысына күбө болгону чогулуп олтурабыз. Жүргүзүп жаткан саясатыбыздын алкагында жарандарыбыздын дагы бир тобуна үй тапшырылганы турганы мени абдан кубандырат. Бүгүн көптөн күткөн тилеги орундалып, өз үйүбүзгө киребиз деп сүйүнүп турган жарандарыбыздын кубанычтары менен тең бөлүшөмүн. Бүгүн мен сиздердин жакшылыгыңыздарга ортоктош болуп куттуктап кетүүнү эп көрдүм. Кымбаттуу үй ээлери, жаңы жашоонун башаты, келечекке жаңыча кадам таштаган бүгүнкү унутулгус кубанычтуу күнүңүздөр менен чын дилимден куттуктаймын. Ак өргөңүздөр кут болсун. Урматтуу кыргызстандыктар, өлкөбүздүн баш мыйзамынын биринчи беренесинде Кыргызстан социалдык мамлекет экени так көрсөтүлгөн. Андыктан өлкөбүздүн социалдык чөйрөсүн өнүктүрүүгө, анын ичинде элибизди жеткиликтүү жана сапаттуу үйлөр менен камсыз кылууга биринчи кезекте маани берип жатабыз. Биз элибиздин жашоо деңгээлин жогорулатуу үчүн турак жай менен камсыздоо жаатындагы социалдык милдеттерди чечүү аркылуу мамлекетибиздин экономикасынын туруктуу өнүгүшүнө жетишебиз. Мына бүгүн биз турган Кубанычбек Маликов көчөсүндөгү турак жай комплексин экинчи этап аяктап 476 батир ээлерине тапшырылганы турат. Өзүңүздөргө маалым, бул ири долбоордун алкагында жалпысынан 5000ден ашык батир салынып, кезек күткөн жарандарыбыздын колуна өткөрүлүп бермекчи. Өткөн жылдын аягында аталган комплекстин биринчи этабында биз 510 батирди муктаж болгондорго тапшырган элек. Бүгүн бул долбоордун экинчи этабынын ийгиликтүү аякташы Менин үйүм программасынын ыраттуу ишке ашырылып жаткандыгын тастыктап турат. Ал эми бул турак жай комплекси келе жаткан жылдын 2026 жылдын соңунда толугу менен бүткөрүлүп берилет. Убакыт бир орунда токтоп тура бербеген сыңары мезгилдин өтүшү менен жер жаңырып, эл өзгөрүп, өркүндөп өсө берет экен. Бул жерде мурда башка жай болсо, эми минтип бул чөлкөм таптакыр башкача түргө өзгөрүп, жаңы турмуш башталып жатат. Буюрса, бул короодо бака-шака түшүп, жаңы кошуналар кобурашып, бири-бириңиздер менен жаныңыздарда балдарыңыздардын күлкүсү жаңырып, бейпил жашоо уланат. Өзүңүздөр күбө болуп жаткандай, бүгүнкү күндө өлкөбүздө турак жай курулуштары жогорку темп менен жүрүп жатат. Бишкек шаарында гана эмес, бардык облустарда, район борборлорунда жана кичи шаарларда да муктаждар үчүн жаңы үйлөр курулууда. Жакында эле мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан каржыланып курулган Чыңгыз Айтматов көчөсүндө 612 батирлүү заманбап жана ыңгайлуу турак жай комплексин тапшырдык. Мындан сырткары жерлерде жаңы турак жай куруу үчүн мезгил кутулары салынды. Азыркы тапта республика боюнча 60 000ден ашуун батирдин курулушу жүрүп жатат. Кудай буюрса, биз ипотекалык механизмдердин жардамы менен турак жайга болгон бардык жарандарды үй жай менен камсыз кылабыз. Курулуштун жогору темпине карабастан салынып жаткан үйлөрдүн сапатына дагы жогорку талаптарды коюудабыз. Ар бир долбоордо сейсмикалык коопсуздук, энергия натыйжалуулугу, инфратүзүмдүн толуктугу камсыздалган мектеп, бала бакча, спорт аянтчалары жана жашоо үчүн керектүү башка объектилер дагы эске алынган. Кезекке туруп батир алып жаткандардын катарында жаш үй бүлөлөр, мугалим, ага эжейлер, дарыгерлер, мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер, күч органдарынын кызматкерлери жана чет жерде иштеп жүргөн мекендештерибиз дагы бар. Ошентип, Менин үйүм программасы узак мөөнөттүү, жеткиликтүү жана туруктуу шарттар менен ипотекалык каржылоону камсыз кылуудабыз. Албетте, бул иш-аракеттер карапайым муктаж жарандарыбыз үчүн өз үйүнө ээ болууга уникалдуу мүмкүнчүлүк болду десек болот. Ардактуу мекендештер, биз мындан ары да турак жай саясатын ишенимдүү улантып, бардык жарандарыбызды жеткиликтүү жана сапаттуу турак жай менен камсыздоого болгон аракетибизди күчөтө беребиз. Бүгүн ээлерине тапшырылып жаткан жаңы үйлөр жүздөгөн адамдар үй бүлөлөр үчүн бактылуу турмуштун себепкери болсун деп тилек кылалы. Үйлөрүнүн астанасын аттоого ашыгып жаткан агайын туугандар, ак өргөңүздөр кут болсун, жаңы үйүңүздөрдө ар дайым жакшылыктар эле боло берсин. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Ana. Üç konuda.
Yani 1, 2, 3. Göreceğimiz var. Sağ olun. Kutlu olsun büyüğümüzler komşumuzdan. Sağ olasın. Kiminizler aldınızlar? Siz mi? Kaç kişiyiz? Benim Gülsan Üniversitesi, kızımdı, Loğuzu boyunca, sosyal kategori boyunca. Kaç yıldır turganınız o çocuk? Gezekte? Gezekte 2023 turgam. 23 turgan. 23 turdum. Oşo, buyursa. Aldın ala төлemi yok aldınız he? Aldın ala төлemi yok, 4% bilen. Kaça komnat bu? Bir komnatlı. Bir komnat. Kaça төлeydikken sayın? Anladım, fakat süreç документально kılalek biz dogovor. 8.700. Yine şunda töleyin ha? 8 Siz apasız o değil mi? O ve apası olup gelken biz. Süper. Assalamu alaikum. Kuş olsun bana. Rahmat. Kızınız da nerede? O benim ortancım. Oruçlarımızı binedir Allah'tan. Otur bu. Tamam, tekrar. Oturduk. Ben de otur. Özünüzden çok iyi gidiyor. Eli uzun tumakta olsun. İşlerinizin iyiliklerini görüp atarız. Tınıştık öyle oldu. Tınıştık olsun. öyle oldu. Özünüzden Stabilliği çok öyle olursa iyilikler. Ola öyle. İyilikler bulanmayacağım söyle. Öyle ağabeyim olanlarımızda kovalım. Burada neyden Türkçeleriniz? Kvartiyer lap mı? Oyun kvartirada yaşıyoruz. Bişkek'te. Bişkek'te Kaça tölecek kvartiyer? Kvartiraga 15.000 plus emeler bilen töleçiz. Kızmet göz bir komnatadan turçuz. 15.000 ayakta tölesin oraya bir yaka 8'den töle zaten özün ördün kvartiyer. Jarım Sizge çoğun rahmat. Ayavay kuanıştağız. Zaten уже sizin tapşırmanız menен bulacak suramdıyla altın balalıkka kızın уже Ne kirgizeriz. yapıyoruz mı? Oldu canım. Altın balıkka. İyünden başlap kabul olalım. İyinden başta bal olacağız. Makbul mesela olalım. Konuşalım. Kaç dolar olacak şey oldu. Tak, bir yakçı. Salamat. Sağolun, geliniz. Kandaysınız? Yakşı konuşmalar mutlu olsun. Aytmanız gelsin sağlık. Kiminizden aldınız? Siz mi? Kaç kişiyiz? 69 gimnaziyada işleyim. Ha, muhallim siz. Matematik. Kaç yıl oldu işte geldiniz? 39. okuyuculuğunu bitiriyorum. 39. Sistema образованиядан 69 gimnaziya 22 için. Жақсы. Қанша жыл болды тұрғаныңыз кезекте? 22 жылы февральда тұрған жерде. 3 жылда алып жатқан екенсіздер. Сізге рахмат. Мындан кейінгілер мақтаттан жылады енді. Buyursa, жақсы еме болып отыр. Семьялыс менен сізге Siz apasısınız. Жоқ, ежесім. Ha, ecesi. Bir tuğan ecesi. Жақсы. Жақты бар квартира. Қанша комнат? 3 комната. Жақсы болды. Қандайды жақтырмаса білмеймін, анда қандай жақтыр. Соңында эле болуп атат. Жақсы емелерге тапқан сіздерге ішіңерге ийгилик берсин Кудай таалам. Жолуңар ачык кылып, жакшылыктарды элдин кызматын жонуңарга көтөрүп жүрөргүлө го. Ошону айтып атасыз, мурда таң кылса жакшы балдар эметме экен деп. Ооба. Чоң кызмат кылдыңыз. Meyli, жақсы тұрғыландар. Жақсы болса. Bir çimden çay içip gitmesinler. Жақсы, құт болсын. Rahmat aytасыз. Саламатсың. Қандайсың? Атын кім? Шамдан. Ой, Шамдан батыр тұрбай. Жақсы ма? Кім алды? Сіз алдыңыз ба? Жақсы. Саламатсыздар ғой. Biz Талас обласының Чыңгыз Айтматов районының Кызылат районынан болобуз. Кызым Айтолкун БГУда мұғалім болып істейді. Мұғалімсіз. 2,5 жыл мында телефон менен электронный кезекке тұрып қойған екен. Құдайдың бұйрығы менен бүгін тиіп қалып, баарыбыз өтө чоң кубанычта болуп турабыз. Жақсы. Сиздин тыкыр көзөмөлүңүз менен жакшынакай сапаттуу үйлөр курулуп атыптыр. Ушинтип эле
elin üylörü menen kamsыздандырып, elin razıçılığını alıp, densolukta aman esen ügülöңüz menen жүрө бериңиz, işiniz alga çıla bersin. Kırgızstan'dı öndürüp, östürüp, алдыңкы мамлекеттердин катарына кошуңуз. Сиздин Рахмат, жакшы. Мурда аяктап аракетиңиз менен. Окугам, БГУда окугам. Студент болуп. Ошол жакта окуп бүтүп анан иштеп атам. Ошол жерде иштеп атасыз. Мугалим болуп. Канча аласыз зарплатаңыз? Зарплата 15 миң тегереги саатка жараша да. Саатка жараша. Ошо 15 миң эле аласызбы зарплата? Меники ооба. Жетеби анан жарымын буяка төлөсөңүз, жарымы жашоого. Жолдошум да иштейт. Жолдошуңуз бар? Жолдошу бар. Бүгүн эртең төлөйүн деп турат. Андан көрө биздин Кыргызстандын ажоосу катарында батаңызды берип коюңуз, кызым аман эсен ошону алсын. Бүгүн Жолдошуңуз эртең каякта иштейт? Частный предпринимательница. Частный, бизнесмен турбайбы. Азыр эми бизнесмендер көп эле таап атпайбы. Төлөйүн канча комнат? Бир комнат. Бир комнат дейби. Бир балаңыздар барбы? жок, баласы жок, курсагында келем. Бул бала сиздин Кайнеси. анда азырынча болот экен. Бир комната көмөргө болот да. Кийин анан өзгөртүп алсаңар болот. Билесиңер да. Эки үч комнат калмаштырып алсаңар болот. Кийин муну тапшырып туруп. Төлөп аткан акчаңар ошого өнүп кетет да. Муну башка муктаждарга берип койсо болот. Кийин кезекте турган артынан. Ошондой программа бар. Мейли келиңиз эми 10 миң кызыңыз аман эсен көз жарып алсын, баатыр бала төрөсүн, элдик бала төрөсүн, аман эсен болула. Бардык ойлогон ой максаттарга тилеген тилегиңерге жетип тургула. Айтканыңыз келсин. Мейли, жакшы туруңуздар. Келиңиз, берип. Нанос истечиңиздер. Нанос дейсиздер. Рахмат, жакшы. Чоң рахмат. Бұларда госслужащий, Льготный 4%. Сиздер алдыңыздарбы? Biz aldıq. Үй бүлөсү. Яка кіріңіз? Канча комнат? Bir komnat. Жакшы экен, жакшы болсун. Atam geldi, ошо сүйүнүп, ана сизге бата берем. Денсаулығыңыз шын болсын. Өміріңіз ұзын болсын. Ел жұртыңыз аман болсын, тіршілік болсын. Құдайым қолдасын, қыдыр жол болсын. Жолыңыз шыдыр, жолдасыңыз қыдыр болсын. Тілеген мақсатыңызға жеттіңіз, ой пікірге жеттіңіз. Құдайға шүкір, ел жұрт жақсы қалап атыр. Ұсыл құт болсын, аман болсын. Рахмат, айтқаныңызға. Саламатсыңар. Алейкум ассалам. Үй бүлө экенсиңер да? Эки балаңар барбы? Кимиңер врач? Мен бухгалтер экономист болуп иштейм больницада. Больницадабы? Номер 1-чи клиникалык больницада. Канча жыл болуп турганыңыз? 2020 турган. 5 жыл болуп. 5 жыл болуп. Сизчи? Biz pazarda işteyiz. Бизнесмен турбайсызбы? Оңой эле төлөйт экенсиңер. Канча комнат? 3. 3. Жакшы. Жакшы экен. Tanıngızlar? Саламатсыздар. Сияктагы кишилер бар турбайбы? Апалар турбайбы? Жакшы экен? Жактыбы? Uzun olsun, yılların olsun, daracağım bundan arığı dönüşsün, biz yok ki o necelerin sıyımıklarım dönüşsün. Makul, Estamos en Oturup kaymaktan edip. Мектеп кайерге чөтөлегим? Канбек. Мектеп менен садик. Могу жакта. Тиякта. 600 сотка мектеп, 5 этаж. Ар жакка жагында. 1700 окуучу. Мектепте тезирээк бүтүш керек. Мейли, жакшы болсоң ал болду. Мына могу жигит чоңоюп келаткан экен да баата. Кыргыздын уулу болсун. Мейли, футбол Allah razı olsun.